Тажикстан президенти Эмомали Рахмондун кортежи ынтымак-ордо имараттын алдына дейре атчандардын коштоосунда келди. Ал жерге флагштокторго эки өлкөнүн мамлекеттик желектери илинип, ардак кароол тизилип, килемдер төшөлгөн. Мамлекет башчылары бири-бири менен учурашкан соң эки өлкөнүн мамлекеттик гимндери жаңырды. Ардак Кароолдун ротасынын командиринин рапортунан кийин мамлекет башчылары тизилген катардын алдынан басып өтүшүп, андан соң Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон өздөрүнүн расмий делегация мүчөлөрү менен тааныштырышты. Расмий учурашуу жөрөлгөсүнүн соңунда Ардак Кароолдун аскер кызматкерлери мамлекет башчыларынын алдынан салтанаттуу жүрүш менен өтүштү. 31 жылдан бери Тажикстанды башкарып келе жаткан Эмомали Рахмон биринчи жолу Кыргызстанга мамлекеттик сапары менен келип отурат. Буга дейре расмий жана жумушчу сапары менен бир канча жолу келип кеткен. 1997 жылы Тажикстандагы жарандык согушту токтоткон тынчтык жөнүндөгү Бишкек декларациясы кол коюлгандан кийин Рахмон эки жолу расмий сапары менен келип кеткен болчу. Ал эми акыркы жылдары эки өлкө ортосундагы чек ара маселесинен улам мамилелер солгундап кеткен. Талдоочулар бүгүнкү учурда дал ушул мамлекеттик сапар эки өлкө ортосундагы ынак кошуналык мамилелерди жаңы деңгээлге чыгарып, тарыхтын жаңы барагын ачат деп белгилешүүдө. Муну эки тарап гана эмес, бүтүндөй Борбор Азия чөлкөмү күтүп жатат. Андан соң президенттердин сүйлөшүүлөрү башталып, мамлекет башчысы Садыр Жапаров Тажикстан менен достук жана ынак кошуналык мамилелерди өнүктүрүү расмий Бишкектин тышкы саясатынын негизги артыкчылыктарынын бири болуп саналарын белгиледи. Ошондой эле Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк комиссиялардын натыйжалуу ишин өзгөчө белгилеп өттү. Уверен, что подписание договора Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы мамлекеттик чек ара жөнүндө келишимге кол коюу тагдыр чечүүчү тарыхый окуя болооруна, ал биздин өлкөлөрдүн элдери жана кеңири эл аралык коомчулук тарабынан шыктануу менен кабыл алынаарына ишенем. Бул кадам биздин мамлекеттердин гана эмес, бүтүндөй Борбордук Азия регионунун коопсуздугун, туруктуулугун жана туруктуу өнүгүүсүн бекемдөөгө олуттуу салым кошот. Баса белгилеп кетсем, Кыргызстандын душмандары жок, достору, өнөктөштөрү, союздаштары жана түбөлүк ынак коңшулары гана бар. Договор о границе создаст прочную основу. Биз бул байланыштарды мындан арыда бекемдөөгө даярбыз. Бүгүн биз өлкөлөрүбүздүн чек аралары боюнча тарыхый чечим кабыл алабыз. Чек ара боюнча келишим мамлекеттер аралык мамилелерди мындан ары чыңдоо үчүн бекем негиз түзөт. Ал эми кол коюла турган документтердин топтому тажик-кыргыз мамилелеринин жаңы барагын ачат. Бүгүнкү жолугушуулардын жыйынтыгы өз ара мамилелерди элдерибиздин түпкү кызыкчылыктарына жооп берген жаңы деңгээлге чыгараарына ишенем. Өлкө башчылары Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмондун сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыгы боюнча Кыргыз-Тажик кызматташтыгын арттырууга багытталган бир катар эки тараптуу документтерге кол коюлду. Анда энергетика, автожолдорду куруу, айыл чарба, курулуш, өнөр жай жана жаңы технологиялар, жаштар саясаты, спорт чөйрөсүндө кызматташуу, Бишкек Дүйшөмбү ортосунда боордоштук байланыштарды түзүү, аймактык байланыштар, бажы, экспорт жана коопсуздук тармактары боюнча документтер бар. Президент Кыргызской республики Жапаров Садыр Нургужоевич и президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон подписывают. Андан соң президенттер Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон биргелешкен билдирүүнү кабыл алып, ошондой эле эки өлкө ортосундагы мамлекеттик чек ара жөнүндөгү келишимге кол коюшту. Бул убакта бир канча мүнөт бою кол чабуулар токтобой турду. Андан соң өлкө башчылары Баткен жана Лейлек районундагы эки өткөрмө бекетинин ачылышына онлайн старт беришти. Эске салсак, эки тараптуу 5 өткөрмө бекет болсо, алар 2021 жылдан тарта Кыргызстан тараптан бир жактуу жабык турган болчу. Калган 3 бекет этап менен ачылары кабарланды.
Кыргыз-тажик чегара маселесин тактоо иштери 2000-жылдар эле башталган. Бул убакыт аралыгында өкмөттүк комиссиялар 45, топографиялык жумушчу топтору 86, ал эми эл аралык укуктук маселелер боюнча жумушчу топтор 25 жолу протоколго кол койгонун эске алганда эле бул иш оңойго турбаганын белгилеп турат. 2021-жылы башталган комиссиянын ишин майнап чыгып, мына бүгүн эки мамлекет мунасаатта болуп турат. Бул мунасаатка келиши менен эки өлкө ортосундагы буга чейин болуп келген ар кандай чыр чатактарга чекит коюлуп, эки өлкө ортосунда тынчтык орнойт деген чоң үмүт бар. Андан соң президенттер сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы боюнча жалпыга маалымдоо каражаттары үчүн билдирүү жасашты. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Эмомали Рахмон менен достук маанайда баарын камтыган иштиктүү жана конструктивдүү деңизде сүйлөшүүлөрдү жүргүзүлгөнүн белгилеп өттү. Мы подтверждаем, что будут приняты комплексные меры. Биз саясий, соода-экономикалык, инвестициялык, илимий-техникалык, маданий-гуманитардык жана башка чөйрөлөрдө өз ара аракеттенүүнү ырааттуу өнүктүрүү үчүн комплекстүү чаралар көрүлөөрүн ырастайбыз. Бул максаттарда мамлекеттер аралык координациялык кеңештин Кыргыз-тажик мамлекеттик чегарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча өкмөттүк делегацияларынын жана тышкы иштер министрлер кеңешинин потенциалы толук өлчөмдө пайдаланылат. Биз эки тараптуу кызматташтык маселелерин комплекстүү кароо боюнча өкмөттөр аралык комиссияны Кыргыз-тажик өкмөттөр аралык кеңеши деп кайра түзүү чечимин кабыл алдык. Аны Кыргызстан тараптан министрлер кабинетинин төрагасы жана Тажикстандан премьер-министри жетектейт. Алдыда боло турган мезгилде бул багытта алга жылууну камсыз кылуу максатында эки өлкөнүн экономикалык потенциалын натыйжалуу пайдалануу жолу менен соода-экономикалык кызматташтыкты сапаттуу өнүктүрүү үчүн зарыл чаралар көрүлөөрүн белгиледик. Биз эки өлкөнүн элдеринин этностук жана тилдик өзгөчөлүгүн сактоого, ошондой эле Тажикстанда жашаган этникалык кыргыздарга жана Кыргызстандын аймагында жашаган этникалык тажиктерге коомдук бирикмелердин жана улуттук маданий борборлордун ишмердүүлүгүнө, алардын эне тилин, улуттук маданиятын, каада салттарын жана үрп-адаттарын сактоо менен өнүктүрүү контекстинде жагымдуу шарттарды түзүүгө көмөк көрсөтөбүз. Ошондой эле биз өз ара кызыкчылык туудурган маселелердин бардык спектри боюнча туруктуу негизде активдүү саясий диалогду улантууга макулдаштык. Өз кезегинде Тажикстан президенти Эмомали Рахмон да сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгын өтө жогору баалай турганын белгиледи. Ал эртең 14 мартта эки өлкө ортосунда аба каттамы жанданып, Somon Air авиакомпаниясы дүйшөмбү-Бишкек дүйшөмбү каттама боюнча биринчи рейсин жасай турганын белгилеп өттү. Таджикистан и Кыргызстан обладают большими возможностями. Тажикстан менен Кыргызстандын кызматташууну жаңы деңгээлге чыгарууда потенциалы чоң. Муну эске алуу менен биз өкмөттөр аралык комиссияны өкмөттөр аралык кеңешке айлантып, төрагалардын деңгээлин премьер-министрлерге чейин көтөрүүнү макулдаштык. Алардын биринчи жолугушуусу да абдан жакынкы аралыкта эле болоору да белгиленди. Ошондой эле эки тараптуу соода жүгүртүүнүн көлөмүн $500 миллион жеткирүү боюнча келишим түзүлдү. Биз келечектүү тарамактарда биргелешкен ишканаларды түзүү тажрыйбасын улантууну сунуш кылдык. Маселен, учурда Тажикстанда 40тан ашык тажик-кыргыз биргелешкен ишканалары иштеп жатат. Ошондой эле эки өлкөнүн гидроэнергетика тармагындагы кызматташтыгын кеңейтүү боюнча макулдаштык. Бул багытта аймактык долбоорлорду ишке ашыруу биринчи кезекте Кааса миң чоң мааниге ээ. Биз ошондой эле коопсуздук чакырыктары жана коркунучтары маселесин карап, тиешелүү органдардын ишин координациялоону күчөтүү боюнча макулдаштык. Ошондой эле жакынкы күндөрү Тажикстандын Хожент шаарында Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстандын мамлекет башчыларынын катышуусунда чек ара боюнча келишимге кол коюлары да белгиленди. Ошондой эле Эмомали Рахмон президент Садыр Жапаровду Тажикстанга мамлекеттик сапары менен келип кетүүгө чакырды. Тараптар Кыргызстан-Тажикстан чегарасы мындан ары эки өлкөнүн, эки элдин ортосундагы бекем достуктун чегарасы болуп каларын билдиришти. Бул өз кезегинде эки тараптуу саясий, соода-экономикалык, маданий-гуманитардык байланыштарды өнүктүрүүгө негиз болуп бермекчи. Акмарал Сабатар, Рыскелдик Өкүлбеков, Ала Тоо 24.